Саламатсыңарбы? Биз силер менен Бишкек шаарынын так ортосунда жайгашкан Эркиндик гүл багында турабыз. Бүгүнкү телесабакта биз силер менен Бишкек шаарындагы бак дарактардын, анын ичинде эмен дарактарынын, жалбырактардын саргайып соолушу жана анын кесепеттери жөнүндө сөз кылабыз да. Демек, өзүңөргө белгилүү болгондой, бул шаарлардагы, калктуу пункттардагы бул жаш өсүмдүктөр өзүңөргө белгилүү болгондой микроклиматтын негизги компоненти болуп эсептелинет. Бул бак дарактар кандай мааниге ээ? Булар бизге кычкылтекти бөлүп чыгарат, ал абанын, атмосфералык абанын тазалыгына, сапатына, ызы чуунун төмөндөсүнө түздөн-түз таасир этет да. Эми өзүңөр байкап тургандай, акыркы учурларда Бишкек шаарындагы бак дарактар көбүнчө жалбырактарын саргайып, эрте курап жаткандыгы көп байкалууда. Ошол негизинен ошол өзгөчө ар кандай оорулардан, зыянкечтерден зыян тартып атышат да. Эгерде бир эле дарак зыянкечке учурап, ооруга учурап ооруса, анда анын жанындагы жайгашкан башка бак дарактарга дагы таасир этет дагы. Натыйжада чоң бак дарактардын, токойлорду, бак дарактардын толугу менен жабыркашына алып келиши мүмкүн да. Эми мына ушул бак дарактардын жалбырактардын саргайып кетишине эмне, кандай факторлор таасир этет? Албетте, көптөгөн факторлор таасир этиши мүмкүн. Биринчи кезекте эле бул климаттын өзгөрүүсү жөнүндө айтып кетсек болот. Акыркы учурларда климаттын өзгөрүүсү, температура жогорулап атат, жай күндөрү абдан ысык болуп атат да, бул дагы таасир этиши мүмкүн. Суунун жетишсиздиги деп айтып кетсек болот. Демек, ошол сугат системасынын толук кандуу ишке ашпагандыгынан дагы дарактар, жалбырактар курашы мүмкүн. Андан сырткары атмосфералык абанын булганышы дагы түздөн-түз таасир этет. Себебин өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы учурларда шаарда автотранспорттор өтө көп санда кездешет. Алардан бөлүнүп чыккан түтүндөр, ар кандай калдыктар атмосферага бөлүнүп чыгат дагы, атмосферанын булганышынын натыйжасында бул терс таасирин тийгизет. Демек, анан топурактын бузулушу дагы бул факт, негизги бирден бир фактор болуп эсептелинет. Акыркы учурларда байкап атасыңар, шаарда абдан көптөгөн курулуштар жүрүп атат да. Курулуш жүргөндө ал жерде топурактын баары бузулат дагы, ал дагы өзүнүн терс таасирин тийгизет. Анан бирден бир негизги зыян келтирүүчү компоненттердин бири бул ар кандай зыянкеч курт кумурскалар. Ошол зыянкеч курт кумурскалар дарактарга зыян келтирип, ар кандай ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Демек, натыйжада дарактарга көптөгөн факторлор зыян келтирет дагы, алардын демек өсүүсүнө тоскоол болуп, жада калса дарактардын курап калышына дагы себепчи болушу мүмкүн да. Эми ошол факторлордун ичинен биз бир гана факторго токтолобуз. Белгилей кете турган болсо, ошол эмен дарактарына зыян келтирген зыянкеч курт кумурскалар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз да. Эми бул курт кумурскалар бул жаныбарлар тобунда эң чоң топ болуп эсептелинет. Булардын азыркы күндө 1,5–2 миллиондон ашык түрлөрү белгилүү. Булар баардык жерде кездешет, курт кумурскалар. Биз бир гана зыянкеч жөнүндө айтканда турабыз. Бул эмен таарыгычы. Бул эмендердин жалбырактарына зыян келтирүүчү зыянкеч курт кумурска болуп эсептелинет да. Эми мына ушул шаарларда, токой экосистемаларында көбүнчө ушул бак дарактарга филофак курт кумурскалары зыян келтирет да. Жашынып жашоочу филофак курт кумурскалары зыян келтиришет. Филофактар деген эмне экен? Филофак бул өсүмдүктөрдүн жалбырактары же ине жалбырактары менен азыктануучу зыянкеч курт кумурскалар болуп эсептелинет. Бул филофактар ошол демек бак дарактардын жалбырактарынан азыктанышат дагы, көп зыяндарды алып келишет. Эми ошол филофак курт кумурскалардын ичинен кеңири көбүрөөк таралган түрү бул миналоочу курт кумурскалар деп аталат, же болбосо аларды минерлер деп аташат да. Эми ошол минерлер жөнүндө айта турган болсок, демек бул минерлердин ичинде мисалы биз айтып атпайбызбы, демек бак дарактардын ичинде мисалы бул эмен дарагы, бул саптуу эмен дарагы деп аталат. Бул саптуу эмен дарагы, мына өзүңөр көрүп турасыңар, бул абдан бийик өсүүчү дарак болуп эсептелинет. Мунун бийиктиги демек 20–40 метрге чейин жетет да. Эми бул эмен дарагы негизинен бул эмен дарагынын мекени кайсы жакта? Бул Европанын батыш чыгыш Европа өлкөлөрү, Кавказдын түндүк райондору, Крым, Пиреней өлкөлөрү болуп эсептелинет. Ушул жер мекени болуп эсептелинет. Ал эми Кыргызстанга болсо 19-кылымдын экинчи жарымында ошол көчкүндөр тарабынан алынып келинип, ошол мезгилден баштап Кыргызстанда өстүрүлө баштаган да. Ал эми 1940-жылдан баштап бул эмендерди репродуктивдик уруктардан өстүрүп эгип жатышат да азыркы күндө. Эми эмне үчүн эмен дарактар жана айтып кеткендей, бул жалбырактар өтө чоң, бырыштуу келет. Ошол жалбырактары чоң, бырышка ээ болгон бак дарактардын жалбырактары
микроклиматты түзүүдө абдан чоң роль койношот да. Булар ошол абаны тазартууда эң чоң маанилүү болуп эсептелишет да. Ошондуктан шаарларда, ар кандай экосистемаларда эмен дарактарын көбүрөөк отургузгандыгы мына ушул себептен. Эми бул эмен дарагын жанакы мөмөсүн көрсөтүп кетейин дедим эле. Демек мөмөсү, бул эмен дарак мөмөсү бул жаңгак түрүндө болуп эсептелет дагы. Бул мына кичинекей күрөң түстө, бул эмеден мондай кесечеден жана капкакчасынан турат. Демек бул эмендердин мөмөсү болуп эсептелет. Бул жаңгак түрүндө болуп эсептелет да. Бул мөмөсү. Ал эми жалбырактарын айтып кеттик. Бул топтошуп жайгашат да. Бутактардын учунда бул топтошуп жайгашкан жалбырактар болуп эсептелет. Эми мына ушул эмен дарактары айтып аткандай, эмне себептен ушул эмен дарактары саргайып куруп атышат? Анын негизги себеби миналоочу эмен тарыгычы деген зыянкеч курт кумурска болуп эсептелет да. Негизинен бул миналоочу курт кумурска, эмен миналоочу тарыгычы ушул именно эмен дарагынын жалбырагына зыян келтирип, ага терс таасирин тийгизет. Бул эмне себептен миналоочу курт кумурскалар деп аталат да. Себеби дегенде бул курт кумурскалар жалбырак пластинкасынын ичинде жашашат. Жалбырак пластинканын ичинде жашап, ал жерде өзүнүн тиричилигин өткөрүп, зыян келтирип, жалбырактарда кара тактарды пайда кылат да. Анан ошонун негизинде алар жалбырактарга зыян келтиришет. Эми бул негизинен эмен тарыгычы, эмен миналоочу тарыгыч бул зыянкеч курт кумурска. Бул негизинен имагасы бул анча чоң эмес, жетилген осоптор анча чоң эмес болуп эсептелинет. Анын канатын жайгандагы узундугу болгону 5-7 мм чейин жетет да. Кайсыл убакта жумурткарын таштап көбөйөт. Булар негизинен эмен дарактарынын жалбырактары толугу менен жалбырактары чыккандан кийин, бир жума өткөндөн кийин булар имагалары, жетилген осоптору жумурткаларын туй башташат да, жумурткаларын ташташат. Башкача айтканда бул апрелдин аягы, майдын башы болуп эсептелет. Бирок бул мөөнөт өзгөрүшү мүмкүн. Ал мөөнөт температуранын көз карандыгына байланыштуу, демек же эрте, же кечирээк болушу мүмкүн да. Тандашат булар дагы таза, жалбырак пластинкасы чоң жалбырактарга анын жалбырактын астыңкы бетине эпидермиске жумурткаларын ташташат. 1-7 чейинки жумурткаларын таштайт ал жерге. Алар ташталган жумурткалар майда өлчөмдө, демек өлчөмдөр абдан кичинекей болот дагы, ак түстөгү жумурткаларды ташташат. Эми биз булардын тарыгычтардын демек жалбырактарга жумурткаларды таштагандыгын дароо эле байкоого болот. Жумурткаларды таштагандан кийин ал жалбырак пластинкасында өзгөрүү жүрөт. Кантип өзгөрөт? Ал жалбырак пластинкасынын бети бир аз дөмпөйө баштайт. Түсү өзгөрөт, бир аз саргая баштайт да. Демек мына ушундай болуп саргая баштаганда уже демек алар уже жумуртка таштап, ал жумуртка андан ары өөрчүүгө өтүп атат да. Эми бул миналоочу тарыгыч кадимки эле толук өөрчүү менен ишке ашырат. Башкача айтканда, өөрчүүсүндө 4 фазаны басып өтөт: жумуртка, личинка, курчакча жана имага. Жетилген 4 этапты басып өтүп, толук өөрчүүгө мүнөз болуп эсептелинет. Мына бул эмен дарагынын жалбырактары. Бул эмне экен? Бул эмен дарактарын ошол тарыгычтар менен жабыркаган, жараланган жалбырактар болуп эсептелинет да. Мына бул бөлүктөрдүн ичинде бул миналар деп аталат. Ошол миналардын ичинде личинкалар өөрчүй баштайт. Өөрчүп, улам-улам азыктанып, көрүп атасыңар, демек жалбырак пластинкасы бузула баштайт. Бузулап, анан үстүнкү бетинде мынтип натыйжада көп өлчөмдө. Мисалы бул жалбыракты карай турган болсоңор, бул жерде личинкалар азыраак. Жалбырактын жабыркаган жерлери азыраак, кичинекей өлчөмдө болуп эсептелет. Өлчөмдө болуп турат. Бул жерде деле карасаңар турат. Ал эми бул жалбырак топтомун карап турган болсоңор, бул жерде эмне экен? Абдан көп. Демек уже личинкалар абдан бат-баттан азыктанып, көбөйүп, жалбырактын жабыркаган участкалары чоңой баштайт да. Эми бул миналоочу курт кумурскалардын да өзгөчөлүктөрү, булар облигаттуу минерлер болуп эсептелет. Булар жылына бир жолу көбөйүшөт. Анан булар ушул мынагы өздөрү пайда алган миналардын ичинен, кара тактардын ичинен чыкпайт. Мына ушунун ичинде гана азыктанып, өөрчүп көбөйө беришет да. Эгерде жалбырак пластинкасынын ичинде личинкалар абдан аябай көп болуп кетсе, анда алар демек азык жетишпей, ал личинкалар өлүп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бул миналардын ичиндеги пайда болгон личинкалар башка жалбыракка өтпөйт, башка минаны пайда кыла албайт. Болгону пайда болгон личинка
бир эле минанын ичинде өрчүп эле тиричилигин андан ары уланта беришет да. Анан мына ушинтип булардын өрчүүсү улана берет. Эми бул личинкалар бир нече өзүнүн тиричилик циклинде бир нече жолу түлөшөт. Бул 4-5 жолу түлөйт. 4-5 жолу түлөгөндөн кийин ал личинканын акыркы фазасында диапаузага өтөт да. Диапаузага өтөт. Анда эмне болот экен? Демек акыркы ошо диапаузага өткөндө личинкалар могу жалбырактын эпидермисин жарып, тешип жерге топуракка түшөт дагы, топурак менен аралашып, топурактын тереңинде 20-50 сантиметр тереңдикте түшүп калат да. Демек ошол жерде кышташат. Кышы менен ошол жерде имагалары кыштайт дагы, анан жаз келгенде жана жогоруда айтып кеткен цикл боюнча кайра алардын экен өрчүүсү улана берет да. Мына ушинтип булардын өрчүүсү абдан узак мөөнөттүү бир нече фазаны басып өтүү аркылуу өрчүйт. Эми дарактарды, эмен дарагын жалбырактан жаралантканда негизинен көбүнчө могу биринчи астыңкы жагында жалбырактарды жабыркатышат, анан ортоңку кабатындагы жалбырактарды жабыркатып, анан улам эгерде өтө көп санда личинкалар пайда болсо, демек анда бул дарактарды толугу менен эле жалбырактарын жабыркатышы мүмкүн экен. Демек мына ушинтип бул эмендердин бул процесс бул абдан бул көрүнүш көп жылдан бери болуп атат. Анан албетте азыркы күндө бул эмен зыянкечтерине каршы иштерди жүргүзүшөт. Мисалы, Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары жана Бишкек жашыл чарба мекемеси бар. Ошонун кызматкерлери алар бирдикте дайыма бул зыянкечтерге каршы иш аракеттерди жүргүзүп атышат. Алар мисалы окумуштуулар буларга каршы көп жылдык планын иштеп чыгышкан. Эмне жумуштарды жасашат? Буларга каршы демек эң биринчи жолу 2011 жылы лепидоцит деген дары препаратын колдонушкан. Ал жакшы натыйжа берген дагы 2013 жылы, 14 жылы ал препараттарды колдонушкан да. Ал эми 15 жылдан баштап кайрадан бир себептерден улам бул препарат колдонулбай калган да. Андан сырткары булардан коргонуш үчүн эмнелерди? Демек феромондорду колдонушат да. Өзүңөр байкап калсаңар, эгерде дарактарда сары кагаздардын илинип тургандыгын көрүп калсаңар керек. Мына ушулар феромондор болуп эсептелет. Мына ушул феромондорго дагы зыянкеч курт-кумурскалар келип, демек алардын санын эсепке алууга мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары булардан коргонуш үчүн дагы эмне жумуштарды жасашат? Демек атайын, демек 2019 жылы бул эмен дарактарына инъекция жасашкан да, жоксо вакцинация кылышкан буларга да. Аны кантип жүргүзүшкөн? Ошол эмен дарагынын кабыгынын астына атайын ийне автоматтын жардамында дары препаратын киргизишет. Ал дары препараты ошол дарактын сөңгүгү менен таралат дагы, ошол дагы демек жакшы натыйжаларды алып келишкен. Андан сырткары бул зыянкечтерге каршы демек ар кандай дарыларды чачуу ыкмасы колдонулбайт. Себеби дегенде мунун зыянкечтери жалбырактын бетинде эмес, каякта жалбырактын ичинде жашагандыктан чачыратып чачуу ыкмасы дээрлик колдонулбайт. Демек мына ушинтип демек көптөгөн иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Мисалы 2025 жылы бул жалпы эле бактарактын зыянкечтерине каршы Бишкек жашыл чарба мекемесинин кызматкерлери 28 апрелден 10 майга чейин иш-чараларды жүргүзүшкөн, дары препараттарын коюшкан, феромондорду илишкен. Демек ашыкта бактарактар, куураган бактарактарын кесип, демек санитардык иштерди жүргүзүшкөн да. Быйылкы жылда дагы азыр жүргүзүлүп атат. Демек майдын 15-ине чейин демек бул иш-чараларды жүргүзүү пландаштырып, демек азыркы учурда жүргүзүлүп атат да. Эми бул бактарактардын жалбырактан эрте сайыргайып, курап кетиши кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн? Албетте, жалбырак курайт. Жалбырак кураса эмне болот? Демек ал жалбырактын фотосинтез жүргүзүүчү аянты жоголот дагы, негизги бул кычкылтекти бөлүп чыгаруучу кызматын толук аткарбай калат. Жалбырактары кураса, анда эмне экен? Толук ал дарактын өсмүктүн өсүүсү жайлайт. Анан дарактын толугу менен курап кетишине алып келиши мүмкүн да. Жашыл шаарды сактоо албетте биздин экен келечекти сактоо деп айтсак болот экен да. Демек мына ушуну менен биздин бүгүнкү кыскача теле сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин.